Бисмилля, ассаламу алейкум, жылкы көрмандары, урматтуу катталуучулар. Туугандар, бүгүн Бишкектен Семетей деген байкебизден бир жакшы өспүрүм бар экен. Ушунун маалыматын алып сиздерге жеткирип берейин. Шеп, унун жашы канча деп аттыңыз? Жашы 1 жаш, а? Тишин ачып коюңузгун. Чоңтай экен, бирок тишин ачып көрсөтпөсөк, мына чоңтайларды көп ишемей калат. Мына мен кол менен дагы тиштерин сүрүп койдум. Акыркы 4-5 тиштер чыгыптыр, а? Мына 5 тиштер, а могул жагынан 4 тиш мына көрүңүздөр. Жашы 1 жаш, а? Пародасы кандай болуп калат? Порода местный Орловский. Орловский жылкы. Жашы 1 жаш. Боючу? Бою 1,51-1,52 чыгатса. Бою 1,51-1,52 экен. Бутолдору тазабы? Голдор таза. Жакындан көрсөтөйүн жанарына. Бейиштери жакшы. Бутолдорун даана так көрүп коюңуздар. Көбүнчө мына муундарда болот. Муундар таза экен. Мындай караганда так арт жагынан соорлары бөлүнүп турат экен да. 1 жаштагы тай. Арт жагынан да байкап көрүңүздөр. Бир аз аска жетелеп коюңуз. Баскандарын көрөйлү. Бул жака кайтара бериңиз. Ушундай да калмайсызбы? Ары жууп тазалап коюптур. Баскандарын да көрдүңүздөр. Боюн бийиктиги 1,51-1,52 дейт мына. Баасын канча дедиңиз? Баасын айтып коюңузгу. 127 миң сом, а? Мына баасын жөнүндө койду, 127 миң сом. Артыңкы 2 путу ак экен. Мына көрүңүздөр. Жашы 1 жаш. Буттарын, омуролорун да жакшылап байкап көрүңүздөр. Анан тай жакса, ээсине байлана берет экенсиздер. Бул азыр байлоодо эле турат окшойт, көктө эмес да. Эти бир аз жогору экен, негизи азыр коросунда эле экен, көккө кое берлек мына. Жакса, байкебиздин номерине байланышасыздар. Жылкы үчүн класс басып коюңуздар.